Туғандар жолдан өтіп баратып тартып отқан мезгілім. Алдыбыздағы бұл қара өрік, слива. Мына ушул кафенің алдындағы мөмө дарак, үсті жағы жақшы өсе баштаган, мына тик бутактары бар. Ийилген бутактарын көрүп турасыздар мынандай. Бұл былтыркы жылы аябай салган да, ошон үчүн ийилип калган. Туғандар. Бұл эми кароосу жок чындыгындачы, буну бутаган эле киши болбосо керек негизи. Мына ушул бутагы ийилип былтыр мөмө түйгөн. Эми караңыздар, ошол ийилгендин натыйжасында мунун ауксини токтоп, толук мөмөгө отурган, ошондой эле жылдык өсүүсү 5 сантиметрден аз мынакей. 5 сантиметрден аз. Бул деген сөз загушение. Мындайча айтканда, бутак карып баратат деген сөз. Эгерде сиздер мына ушундай абалда бак өсүрө турган болсоңуздар, анда тез эле бак карып калат. Шабдалы деле, кара өрүк деле бардыгы ушундай абалга келип калат да. Ашып кетсе бир бутакты 3-4 жыл гана колдонуш керек, аны жаңыртып коюш керек да, запаска коюп туруп. Бул жерде эмнени айтайын деп атам? Бул жерде шабдалы сыяктуу эле бул дагы тамыры күчтүү өсүүчү. Ошондуктан муну аябай эле жылыга жосткий, аябай катуу бутап турса, анда мына ушундай ийилип, мөмө салып, карып калбайт бутагы. Ошондуктан сиздерге кеңешим, кара өрүк боло турган болсо, коркпой эле 50ден 70-80%га чейин бутактарын алып койсоңуздар болот. Сиздер менен Багасыр Кыргызстан каналы болду. Тынчыгып болуңуздар.